Кар кечип каткырып кубалашып, кечинде сабактан тарачубуз, кечинде сабактан тарачубуз. Окуучулук күндөрдөгү кымбат көзирмемдер жанга жай бербеген сагыныч менен кусалыкты баяндаган бул ырсаптар кыштын деми менен өзгөчө керемет тартуулайт. Вальс, вальс, кубанычтар кабасын. Сөзүн кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов жазып, обонун Анарбек Сардарбеков жараткан легендарлуу булардын алгачкы аткаруучусу Гүлсүн Мамашева болгон. Андан кийин бир топ аткаруучулар ырдаган. 2012-жылы ыр жаңыдан аранжировкаланып, Самара Сабированын аткаруусунда көпчүлүккө белгилүү болгон. Бул ырды биринчи автордон уруксат алган эмесмин. Анарбек агай Сардарбеков Бишкекте эч кимден деле алган эмесмин. Анан кийин коркуп жүргөнмүн. Автор, конечно, автор билбесе бул кандай неме болуп кетет. Мисалы үчүн соттошконго чейин башат эмеспи ошону. Анан кийин мунун автору ким болду экен деп авторун да тапкан эмесмин. Кийин Анарбек агай өзү чалган магачы, ушу жылдар өтүп ушунда публикага жайылып кеткенден кийин мен номеримди ал агай байкуш өзү издеп мага чалатпайбы? Самара кызым, азаматсың деп кайра мени алга уруксат сурабай эле ал агай мага чалып, азаматсың кызым, мен ушундай чыгармачылык немемди өткөрүп атам, Бишкекке келип бере аласыңбы деп агайга ушунчалык ыраазы болдум. Кар вальс ырында жаштыктын жалындуу илеби, бир класста билим алган балдардын аруу жан дүйнөсү чагылдырылган. Кыштын аваздык боёкторун сүрөттөөдө жабыркайм чилденин тушундабы, жалгыздык азабы ушундабы деген саптар композитордун өтүнүчү менен жазылгандыгын автор төмөнкүдө эскерет. Ошол кездерде кыш күндөрү болуп калган эле. Андан кийин Тайгаптын өзү ушул темага айрылууга түрткү берди окшойт деп ойлойм. Бирок кызык жери мындай. Ошол композиторго өтүнүчү менен жазып берген текстимди азыркы бир белгилүү ырчы бырдабай койду. Обондуу ырлардын ичинен ушул Кар вальсы деген ырдын өмүрү узак болду деп радиодон алгыш жаңыргандан бери түшпөй ырдалып келатат. Апреттен келип калган бир ээргүүлөр болот. Кар вальсынын жазылышындагы кайсы бир кышка маал бул эми мен жаш кезимде жазылган. Канчалаган мезгилдер алмашса да эл тарабынан жылуу пикирди, суктанууну арттырган ырга 1989-жылы обон жазылган. Бир ыргакка салынган жагымдуу кайрыктары экспедицияга жол тартып бара жаткан убакта унаа ичинде эч бир пландоосуз эле жаралган. Алгачкы элчилердин изи менен деген Ленинчил жаш газетасынын экспедициясына Санкт-Петербургда автобус менен чыкканбыз. Ошондо жолдо баратып жаралган ыр болчу бул. Анан ошол экспедицияга баратып жолдо жаралган ыр эле. Андан бери канча жылдан жүзү өттү. Азыр деле репертуарыбыздан түшпөй келатат. Мектептин бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдык 30 жылдык адегелеринде ырдалып калат экен, ырдашат экен. Мен ошол убагында композициясын ушинтип жараткан. Мунун тарыхы ушундай. Кеп чынынан бузулбайт, кулакка сиңип калган обон көкүрөктө калат. Сөздүн гүлдөрүнөн терилген поэзия саптары керемет обон менен чүргөлгөн Кар вальси чыгармасын Самара Сабирова жөн гана мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кечесине даярдаган. Ойлогон ою оңунан чыгып, аталган ыр көптөрдү тунжураган ойго бөлөп, жүрөгүнөн түнөк тапкан. Бул Кар вальс деген ырды баягы кичинекейинде мектепте окуп жүргөндө эжекелер ырдайт эле да, анан кийин мойнума кар саласың, кайдасың, классташ, парталашында жана акыркы коңгуроолордо ырдалат эле да. Анан апам да ырдайт эле мунучу. Апам өзү ырчы болом деп, анан турмуш шартка байланыштуу ырдабай калган да. Жаштык символунун күзгүсү катары саналган бул ырдын ыргагы менен таң тоскон замандаштарыбыз арбын. Буга куралган саптардын мыктылыгы күндөн күнгө жашарып, эл ичинде угумдуулугу артканы мисал боло алат. Радиодон да тынбай кетип, ушундай элдер суранып, ушундай популярный болуп кетти да. Өзүм таң калдым, мындай жөнөкөй эле срочно жазылган ыр, ойлогон эмесмин да, ушундай болуп кетишинчи. Анан кийин элдердин баардыгы суранышып, неме кылганда, анан кийин значит бул элге жагыптыр, клип тартышым керек экен деп, ушу 2013-жылы клип тартканмын. Бир жылдан тарткам клипти. Ырдын баалуулугу өткөн балалык доордогу таттуу кыялдарды көз алдыбызга даана сүрөттөп бере алгандыгында, обон тарыхы баян кылгандай кыштын күнү керемет, ар бир сабында эмоциялык таасир күч. Гүлнур Рахматалиева, Манас Мусаев, Ырыстаң программасы. Кышындагы
гүл кайыр гүл